Бул ооруканага иске уулангандар күн сайын кайрылат экен. Кээде үй бүлө толугу менен бул жерге келет. Бул арасынан ким бирөө ойгонуп же ууланууну сезип калгандар. Андан да коркунучтуусу эч кимиси сезбей бүтүндөй үй бүлө уктаган бойдон ойгонбой калганы. Себеби ис газы организмге кычкылтектин таралышын бөгөттөп, киши шалдырап, ого бетер уйку сурап, уктап жаткан бойдон өмүр менен кош айтышат. Газ бесцветный, без запаха. Его невозможно. Мунун эң чоң коркунучу газдын жыты же өңү түсү жок болгондуктан сезүү өтө көп учурда мүмкүн болбой калат. Ошондуктан канча киши болсо да баары уктаган бойдон өлүмгө туш болгону ошондон. Ис газы көмүрдөн эле чыгат деген чоң жаңылыштык. Бул газ чала күйгөн заттын баарынан пайда болот. Мешти думбалап жаап салганга болбойт. Сыртта уйгу туйгу шамал болгон учурда дагы байкаш керек. Антпесе түтүндү, исти кайра үйгө айдап салган учурлар да бар. Дагы бир негизги себеп туура эмес жасалган мештер. Темирди ширет алам дегендин баары эле өз алдынча меш жасай бергени өтө кооптуу дейт адис. Эгерде сиз мооруңузду бийик кылып 7 метр 9 метрден бийик кылсаңыз, анда бул ошол көмүрдүн отундун күйүшүнө бир жакшы себеп болуп эсептелет да. Бул биринчи, анан көпчүлүк мындай окуялар, бул кайгылуу окуялар айыл жергелеринде болуп атпайбы? Айыл жергелеринде болуп аткан себеби ошол туура эмес мешти колдонуп, анан ошол эле учурда мен тамак да бышырам, анан жылуулук да алышым керек деп тиги тиякта тамак да жасап атат, анан кечиндеси көмүрдүн баарын салып, анан тиги мешти жаап туруп жатып алып атышат да. Бул деген сөз ошол көпчүлүк учурда туура эмес колдонуу негизинен болуп чыгып атат да. Анан бул ис газы негизи мунун жыты болбойт да. Эң коркунучтуу себептердин бири бунун жыты болбойт да. Ошонун негизинен азыр бул технология өнүктү, атайын датчиктер болот. Эгерде ушул комнатада белгилүү бир ис газы белгилүү бир деңгээлде өткөндө, ал сизге сигнал берет да. Ошол сигналдын немесинен кадимкидей эле тиги чуу чыгарып, ошондон ойгонсо болот да. Анан бул жыты болбогон себебинен көпчүлүк учурда элдер ууланып калып атат да. Кишилер газга ууланып калган учурда эмне кылуусу керек? Тезинен эшик терезени ача салып, ууланган кишини таза абага алып чыгуу зарыл. Моюну, оозу, мурду ачык турганына көңүл буруңуз. Тезинен дарыгер чакырыңыз.